Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Айтыңыздар марек болсын, урматтуу мусулмандар, урматтуу жалпы Кыргызстаныбыздын тургундары. Мына Аллах Таала буйруп насып кылган экен, 12 айдын эң ыйыгы султаны болгон Рамазан айында бардығыбыз жашап, өмір өткөрүп, Кудайдын буйруктарыны аткаруунун аракетинде болдук. Бул үчүн жаратканга эсепсиз мактоолор айталы. Сиз менен бизге динди, исламды үйрөткөн, элчи болгон, ак менен караны, арам менен адалды ажыратышыбызга себепчи болгон пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салаваттар жана саламдар болсун. Рамазан айыны Кудай Таала сиз менен бизге парз кылып, сыноо үчүн берди. Мына быйылкы жылы да колубуздан келишинче орозо кармап, Кудайга сыйынып, ошондой эле өзүбүздүн пендечилик, кулчулук милдетибизди аткарган болдук. Эми бардыгыбыз үмүт кылалы, Аллах Тааладан тилейли, ушул Рамазандагы кылган жакшылыктарыбызды, берген фитир садакаларыбызды, ошондой эле окуган намаздарыбызды, катмы Кур'андарыбызды, ооз ачар ифтарлыктарыбызды, кармаган орозобузду Аллах Таала кабыл кылсын. Урматтуу мусулмандар, бул айт майрамы Аллах Тааланын мусулмандарга берген эң чоң ыйык күнү, ыйык майрам болуп эсептелинет. Эмне үчүн бул күндү майрам дейт? Себеби садака берген, кайрымдуулук кылгандардын кайрымдуулугуну Аллах Таала кабыл кылам деп уада бергендиги үчүн. Дуа пата тилектер кылынса, кабыл кылам дегендиги үчүн. Ошондой эле күнөөкөр пенделер күнөөлөрүнүн кечирилишин сураса, Аллах Таала кечемин деп уада бергендиги үчүн бул күн шаттуу, кубанычтуу майрам күн болуп эсептелинген. Ошол себептен сиз менен биз бул күндү майрам күн деп эсептейбиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Ибн Мас'уд деген сахабасыдан ушундай риваят кылынган. Пайгамбарыбыз айтты: Аллах Тааладан, Аллах Таала, эй периштелерим, бир инсан экинчи бир инсандын кызматын кылса, ошол кызматын ишин кылып бүткөндөн кийин, ошол кылган кызматы үчүн акы алуу үчүн ошол акысыны талап кылат, кызмат кылдырган адамдан. Ошондой эле менин пенделерим мына Рамазанда орозо кармашты, жакшы амалдарды жасады. Эми ошол Рамазанда өздөрүнүн милдеттерин аткарып, Рамазан чыккандан кийин мына акыры айт күндөрү алар намазга барат. Ушул Рамазанда жасаган жакшы амалдарынын акысын алуу үчүн намазга чогулушат деген. Эй периштелерим, силер күбө болгула, мен ушулардын бардыгын күнөөлөрүн кечтим дейт экен Аллах Таала. Мына урматтуу туугандар, биз бүгүн мына айт күндөрү Аллах Тааланын алдында ошол өзүбүздүн акыбызды алуу үчүн, өзүбүзгө тиешелүү акыбыз ошол Аллах Таала күнөөлөрүбүздү кечти бекен, кечер бекен деп үмүт кылганыбыз, соопко ээ болуп калдык бекен деп үмүт кылгандыгыбыз ошол өзүбүздүн акыбызды алуу үчүн келгендигибиз болуп эсептелинет. Демек, сиз менен биз бүгүнкү күнү Аллах Тааланын алдында жүзүбүз жарык, күнөөлөрүбүз кечирилген тартипте, ошондой учурда турган кезибиз. Демек, бүгүнкү күнү Аллах Таала пенделердин күнөөлөрүн кечип,
Kılgan жақшылықтарын қабыл қылам деп уада қылды. Аллах Таала уадасыны атқарған, Аллах Тааланың құдіреті кең зат. Мен ушул бүгінгі күндө күнөөлөрдүн кечирилип, тазаланып, Аллах Тааланын алдында рухани тазалыкка ээ болуп тургандык менен жалпы момун мусулманды, кыргызстандыктарды чын ыкыласымдан куттуктаймын. Бүгүнгү күндө, майрам күндө биз шаттуу, кубанычтуу, майрамдык маанайда болушубуз зарыл. Урматтуу туугандар, айрым жерлерде, айрым учурларда майрамда кайгы капага батып, ошондой эле өткөн маркумдарды гана эстеп, башка нерселерди жасабай калган учурларыбыз да жок эмес. Туура, өткөн маркумдарды эстеп, майрам күндөрдө, айт күндөрдө тирүүлөрдүн милдети аларга Кур'ан окуп, соопторун багыштоо. Бирок бүгүнгү күндө эң негизги маселе майрам, бири-бирибизди майрам менен куттуктап, ошондой эле бири-бирибизге жакшы мамиле жасап, ошондой эле кечирим сурап, кечиримдүүлүк менен өткөрө турган учур. Урматтуу туугандар, мына бир ай бою Рамазанда жакшы амалдарды жасадык. Колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн барынча сооптуу иштерге аракет кылдык. Мечиттерге каттадык. Кечелери, түндөлөрү туруп намаз окудук. Ошондой эле орозо кармадык. Урматтуу туугандар, Рамазан айы чыгышы менен ушундай жакшы амалдарды албетте таштап койбош керек. Биз мына бир ай бою кулк мүнөзүбүз, пейлибиз, ниетибиз Кудай Таалага жакын болуу, ошондой эле өзүбүз руханий жактан тазаланууга жетишип, бир айдан кийин кайра эле эски калыпка түшүп, арам иштерди жасап, ошондой эле адал иштерден алыстап кетсек, анда Аллах Тааланын алдында бир ай бою чогулткан соопторубузду кетирип жоготуп алабыз. Демек, биз бир айда мына көндүк. Бу Аллах Таала Рамазан айыны парз амал, пенделерге сыноо амал кылып жөнөткөнүнүн астында да бир жашоодо, тиричиликте сиз менен бизге пайдалуу бир нерсе бар. Ал кайсыл нерсе? Ал ушул 12 ай болсо, бир айда Аллах Таала пендени сынап атат. Бул жакшы амалдарды аткара алабы? Сабырдуулукка чыдай алабы? Ошондой эле сабырдуулук маселесини башынан өткөрө алабы? Эң негизгиси Кудай Тааланын буйруктарын аткара алабы деп Аллах Таала сынап атат. Демек, сиз менен биз аткара алат экенбиз. Жаман ыплас нерселерден алыстадык. Ичимдикке окшогон арам нерселерден өзүбүздү токтото алдык. Ошондой эле жаман, зынага окшогон арам иштерден алыстай алдык. Колунда жоктордон кабар алып, садака бере алдык. Демек, Аллах Таала сиз менен бизди сынап атат. Эми ушул 12 айдын ичинде бир ай ушул ишти аткарган инсандар эмне үчүн калган 11 айда ушул ишти аткара албаш керек? Мына Аллах Тааланын сизге берген, бизге берген сыноосу ушул. Урматтуу туугандар, биз ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруп, башка айларда дагы ушул Рамазан айындагыдай жашоо. Бул Рамазан айы ошол жыл бою, бир жылда жашоонун бир тартибини, жашоонун бир элесини сиз менен бизге Аллах Таала көрсөтүп атат. Рамазан айы ошондой эле бүгүнгү айт күн баарыңыздарга куттуу маарек болсун. Окуган амалдарыбызды, жакшы амалдарыбызды, жакшы ибадаттарыбызды, айт намаздарыбызды Аллах Таала өзү кабыл кылсын. Айтыңыздар маарек болсун. Ар бир үй бүлөгө бакубат турмуш, жакшылык каалаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. وحدة المسلمين